Саламатсыздарбы? Кайрадан мен Жалилова Гүлзат. Билим жолундагы өмүр китебинин уулум Адамдар сенден береке тапсын бөлүмүнөн. Балдарга атанын тарбиясы, акыл насааты ыгы менен айтылса, жакшы таасир берерин, өмүр бою эсте каларын турмуштук мисалдардан көрүп сезип жүрөмүн. Ага өзүмдүн атамдын тарбиясынан да мисал келтирсем болот. Атам Мадаминов Маматкул өзгөчө билимдүү же мансап дөөлөт күткөн деле эмес. Ал эмес балалыгы оор жылдарга туш келип, толук орто билими да болгон эмес. Жаштыгынан турмуштун оор кыйынчылыгын көрүп, Максим Горький сыяктуу бардык билим тажрыйбаны турмуш университетинен алган. Кой баккан, армияда кызмат кылган, кийин пенсияга чыкканга чейин Сүлүктүү шахта башкармасында катардагы жумушчу болуп иштеген. Ошол бир жерде 20-30 жыл үзгүлтүксүз иштеген үчүн 89-жылы шахта башкармасы тарабынан Жигули автомашинасын алууга татыктуу болгон. Энем Курсанай 9 баланы чоңойтуп тарбиялап, үйлүү жайлуу кылган. Анын 5-и жогорку билимдүү, калгандары да атайын орто билимдүү. Өзү да, балдары биз да эл катары эмгектенип жашап, күн өткөргөн жөнөкөй адамдарбыз. Талааны, турмуш тиричиликти, мал чарбачылыкты, дыйканчылыкты эң жакшы көрөр эле. Биз студент кезибизде айлыгы жетишпей, серпая, тегерек жана башка адыр талаалардан чооруп сатып бизди окутчу. Ошондо мен чор баскан жарылган атамдын колдорун көрүп, ичимден аяп кетер элем. Атамдын эмгегин кантип актайм деп Кудайдан ошону тилейт элем. Ишти берилип иште, бүтүргөн ишиң өзүңө жакса, анан башкаларга жагат. Өзүң менен өзүң кеңештеп көп айтаар эле. Атам сүйлөгөндө шашпай, так, даана сүйлөгүлө, майда сөз болбо, так, ток этерин сүйлө деп айтаар эле.